Андан кийинкиси махаббат маселесинде. Аллах Таалага болгон махаббат, ошону менен бирге пайгамбарга болгон махаббат урматтуу бир тууганым, эмне бирдей болуш керек, экөө жогору туруп кошоктошуп кетиш керек. Кудай Таалам Тауба сүрөсүнүн 24-аятында айтат: "Кул" дейт. Айт Мухаммад: "Ин кана абаукум", эгер силердин аталарыңар, ва абнаукум перзенттериңер, ва ихванукум бир тууганыңар, ва азважукум жубайларыңар, ва аширатукум уруу тууган кабилаңар, ва амвалун ихтарафтумуха, жана өзүңөр чогулткан мал дүнүйөңөр, ва тижаратун тахшауна касадаха, жана банкрот болуп калгандан корккон силердин соодаларыңар бар деди. Ва масакину тардаунаха, ошондой эле өзүңөр жакшы көрүп проект менен салдырган жакшы ак сарайларыңар, үйлөрүңөр бар деди. Ошолордун бардыгы ахабба илейкум миналлахи ва расулихи ва джихадин фи сабили. Булардын бардыгы Аллах Тааладан жакшыраак көрүлсө силерге, жана пайгамбардан жакшыраак көрүлсө, жана Кудай жолундагы жихадтан жакшыраак көрүлсө дейт. Фатараббасу, анда күтө бергиле. Эмнен? Азаптын келишин. Ушулардын бардыгы Кудайдан жакшы көрүлүп кетпеш керек. Мухаммед пайгамбардан жакшы көрүлүп кетпеш керек, жана Кудай жолунда жихадтан жакшы көрүлүп кетпеш керек. Хатта яти Аллаху би амрихи. Силер күткүлө, эгер ушунда жакшы көрүп кетсеңер ошолорду Кудайдан, пайгамбардан, жихадтан, анда силер Кудайдын ишин күткүлө дейт. Кудайдын бир балеси чөө силерге дейт. Валлаху ла яхдил каумал фасикин. Кудай Таалам фасык коомдорду жакшылыкка жетелебейт. Жакшылыкка жетелебейт. Фасык коом фасыктык кылган болсо деле жакшылыкка жете бербейт. Кудай алар жакшылыкка жетелебейт дейт. Кудай жолундагы жихад, урматтуу бир тууганым, бул эркиндик деген сөз. Эркиндикке болгон аракет, мамлекеттин бүтүндүгү, диний эркиндик, сөз эркиндик, адамдын жашоо эркиндигин сактап калуу деген мына ушул жихад, урматтуу бир тууганым. Эң ириде андан мурда адамдын дин тутунуу эркиндигин сактап калууга болгон ыйык согуш мына ушул жихад деп айтылат. Болгону биздин батыштагы, биздин тырмакчанын ичиндеги досторубуз жихад дегенде адам өлтүрөт, бегүнө бирөөн сайып өлтүрүп коюу деп, рекетчилик, жанагы талап тоноочулук деп түшүндүрүп коюшкан. Бул таптакы туура эмес маселе. Жихад түшүнүгү шариятыбызда намаз, орозо, зекет дегенде касиет түшүнүк. Бул мамлекеттин эгемендүүлүгүн, мамлекеттин бүтүндүгүн, мамлекеттин жарандарынын дин тутуу эркиндигин, сөз сүйлөө эркиндигин, жашоо эркиндигин, кыймылдоо эркиндигин камсыз кыла турган аракет деген маани, урматтуу бир тууганым. Муну бардык мамлекеттер коргоо министрлиги менен башкасы менен коргоп сактап турат. Мына ушул нерсе сөзсүз түрдө, урматтуу бир тууганым, керек болот. Жана көптөгөн жерлердин бардыгында Кудай Таалам өзүнүн зикир кылып, өзүнүн атын айткан жерде пайгамбардын атын кошуп айтты, урматтуу бир тууганым. Демек бул пайгамбарыбыздын фазилеттүүлүгүнөн кабар берип турган маселе. Кудай Таалам бардыгыбызга жакшылык берсин, жакшыга шерик кылып, жамандан алыс кылсын.